бир уч Эпштейндин достору биздин мамлекетти башкарып алыптыр. Араңарда еврей таанышы болгон бирөө барбы? Мусулмандар менен христиандардын арасында мындай бир жакындашуу болуп атат. Ассаламу алейкум достор. Мен азыр Ирандагы окуяларды кыскача айтып берейин. Андан кийин антисемитизм, еврейлерге болгон жек көрүү жөнүндө сөз кылабыз. Убактылуу согуш токтоду. Биринчи сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыккан жок. Экинчи сүйлөшүүлөргө Иран даже барган жок. Себеби мен силерге ишенбейм деп атат. Америка, Трамп жана Израиль чындап эле Иранга ишеним бербей атат. Трамп күндө интернетке ар түрдүү сөздөрдү жазып атат. Башта согуш башталганда, согуш башталардан мурда Иран менен Америка сүйлөшүп атат эле. Сүйлөшүүлөрдө жакшы эле жылыш болуп атат эле. Мына сүйлөшүп атышат, мына жылыш болуп атат деген убакытта күтүлбөгөн жерден Иранды бомбалап башташкан. Согушту ошентип башташкан. Азыр түшүнүктүү болуп калды. Ал сүйлөшүүлөргө булар баштан эле маани берген эмес экен. Жөн эле Иранды алаксытып аткан экен. Азыр дагы бул сүйлөшүүлөр аркылуу бизди алаксытып, анан дагы күтүүсүздөн бомбалап башташы мүмкүн деп Иран экинчи сүйлөшүүгө барган жок. Азыр күтүп турган учур. Дагы качан баштайт экен деп Иран монтип чочулап турган учур. Кыскача айтканда ушундай достор, Ормуз кысыгы тосук, анан убактылуу согуш токтоп, белгилүү бир каналдар менен дагы эле сүйлөшкөнгө аракет кылып атышат. Ушул. Эми антисемитизм жөнүндө достор, еврейлерге болгон жек көрүү азыр дүйнө жүзүндө өтө күчөп кетти. Бизде дагы ошондой болуп атат. Эмне үчүн? Себеби Газа согушу, Иран согушу, адамдар түз эфирден ушул согуштарды көрүп отурат деп койсок эле болот да. Тарыхта мындай нерсе болгон эмес. Дүйнөлүк согуштар болгон. Бирок ал жакта согуш болуп атат, бул жактагы адамдардын кабары жок эле. Газетадан, телеканалдардан кыска кабарлар берилет эле, ошону менен калат эле. Азыр адамдар кечке телефонду карап отурат, ал жерде өлгөн балдарды көрүп атышат, жарылган мектептерди, больницаларды көрүп атышат. Мисалы, биринчи согуш башталган күндө бир бомба мектепке түштү Иранда. 163 кыз окуучу өлүп калды. Ошо окшогон кабарларды адамдар угуп атат дагы, анан кыжыры келип атат. Анан эмоцияга алдырып, еврейлер кылып атат деп атышат да. Ушул жерде биз жаңылып атабыз. Еврейлер кылып атат дегенде. Себеби бул согушту Израиль кылып атат, ооба, Америка менен бирге Израиль кылып атат, бирок еврейлер кылып атат десек бир аз туура эмес болуп калат. Себеби бул согушка каршы болгон еврейлер дагы көп. Израилдин ичинде митингдер болуп атат согушка каршы. Ал митингге чыккан адамдарды ур токмокко алып, Израиль басып салып атат. Бул согушка каршы болгон еврейлер бар. Мен мисалы Америкада Дэйв Смит деген бир кишини көрүп калдым эле. Ал белгилүү бир киши, көп адам окуйт, көрөт, дебаттарга чыгат, Израилге каршы. Израилдин эң жек көргөн адамдарынан бири. Кийинчерээк билип калдым, бул киши еврей экен мисалы. Ушуга окшогондор бар. Дагы мына экраныңарга жазып коём, ушундай белгилүү бирөөлөр бар. Өтө катуу Израилди критика кылган, бирок еврейлер бар да. Демек, еврейлердин баары күнөөлүү эмес. Израилдин өзүндө дагы, Израилдин элинин көпчүлүгү дей албайм, аз, бирок андайлар бар да, каршы болгондор бар. Мен мисалы Израилде эмне талкуу болуп атат, ошодон кабардар болуу үчүн Haaretz деген алардын бир магазин эмеси бар, газетасы бар. Ошону окуп калам анча-мынча. Ошо Haaretz толугу менен каршы, оппозициялык көз карашты азыркы Израилге. Мисалы Газадагы согушка каршы, Иран согушуна каршы, Нетаньяхунун жүргүзгөн саясатына каршы. Ал жерде дагы еврей журналисттер иштейт, демек алар дагы каршы да. Американы ала турган болсок, Американын элинин 60-70% азыр Иранды колдоп атат. Трампка каршы болуп атышат, Израилге каршы болуп атышат. Алар эмне деп атат? Биздин мамлекеттин ичинде дагы бир мамлекет болуп алыптыр булар. Ал бир уч Эпштейндин достору биздин мамлекетти башкарып алыптыр. Биз бирөөнү президент кылып шайлайбыз, ал деле барып ошолорго кызмат кылып атат. Буну шайлайбыз, бул дагы ошентип атат. Демек, биздин мамлекетибизди биз кайрадан өзүбүздүн колубузга алышыбыз керек. Анын үчүн биз биригишибиз керек. Мусулман, христиан, ак, кара, республикалык, демократ дебей баарыбыз биригип, мамлекетибизди кайра алышыбыз керек экен деп атышат. Ошентип мусулмандар менен христиандардын арасында мындай бир жакындашуу болуп атат Америкада. Буларда азыр бир ойгонуу болуп атат. 11-сентябрь окуясы болгон го, ошондон бери Американын элине мындай мээсине куюп коюшкан да, мусулман террорист депчи. Азыр адамдар андай эмес экен. Күнөө мусулмандарда эмес экен, мусулмандар андай эле жаман адамдар эмес экен деп мындай ойгонуп атышат. Овертон терезеси деп бердимби? Ошол Овертон терезеси бул жака карап жыла баштады. Адамдардын аң сезимде өзгөрүү боло баштады.
Бул кандай эмненин негизинде биригип атат? Адамгерчиликтин негизинде биригүү болуп атат да. Ошондой кылмыштарды, ошондой жаман иштерди мусулмандар кылбаптыр көрсө деп атышат. Демек биз ошол принципти, ошол жогорку адамгерчилик эмесин дагы катуу кармашыбыз керек. Бардык еврейлерди антип жалпылап салган туура эмес. Бизге мени көрүүчүлөрүмдүн көпчүлүгү динге дагы берилген, динге бекем адамдар дагы бар. Ислам дини деле муну туура эмес деп эсептейт. Ислам дини деле антип бир элди жалпылап бир сүйлөм менен булар жаман, булар жакшы дегенге каршы андай боло албайт, туурабы? Адам баласы өзү жакшы көрөт да ушундай нерсени. Орустар мындай, еврейлер мындай, кыргыздар мындай деп кыска түшүндүрүп койгонду жакшы көрөт. Толук билбейт, толук маалымат жок. Мисалы көпчүлүгүңөр Россияда жүрүп келдиңер. Орустар кандай экен? Мисалы бир эки орусту көрүп эле орустар мындай деп кое бергендер көп да. Ошентип туура эмес эле маалыматты айта беришет да. Ар бир орус менен сүйлөшсөңөр башкача болуп чыгат. Узактан бири-бирине окшоп, бир элдин өзүнүн бир характеристикасы болот. Бирок ал жака кирип, ар бир адам менен сүйлөшсөңөр ар бири башкача болуп чыгат. Ошол эле нерсе еврейлер жөнүндө. Канчалык ичиңерде эмоцияңар кайнап атпасын, канчалык кыжырыңар келип атпасын, өзүбүздү кармап, биз антип жалпылаганга барбашыбыз керек достор. Айрыкча бизге келген еврей туристтерге андай жаман мамиле кылганга эч кандай акыбыз жок. Алар интернеттен көрүп, Кыргызстан деген өлкө бар экен, кооз тоолору бар экен деп үй бүлөсү менен болушу мүмкүн, достору менен келип тоолорубузду кыдырып кетиши мүмкүн. Биз бир жолу ошо тоодо жүргөндө катуу мөндүр жаады. Анан бир дарактын астында мынтип турсак, туристтер келип калды. Каяктан келдиңер десек, Израилден деди. Еврей туристтер экен. Келсин, кыдырып кете берсин. Биз аларды отелге киргизбей койгонго, аларды кафеде аларга эме кылганга, андай жаман мамиле кылганга эч кандай акыбыз жок. Биринчиден, мыйзам буга туура уруксат бербейт. Улутуна, динине жана башкасына карап эч кандай андай айырмачылык кылууга биздин акыбыз жок. Алар Израилдеги ушу согушту колдогондор ошентип атышат. Бирок биз алардын деңгээлине түшүшүбүз керек деген мааниге келбейт. Биз жогору турушубуз керек. Биз дагы адамгерчиликтүү болгондугубузду көрсөтүшүбүз керек. Алардан өйдө болгондугубузду көрсөтүшүбүз керек. Анан мисалы араңарда еврей таанышы болгон бирөө барбы? Көпчүлүк адамдар өмүрүндө бир еврей көргөн эмес. Жандуу көргөн эмес да. Менде бир гана бир еврей таанышым бар. Мен орус деп жүрөт элем. Биз Москвага барганда бизге жардам берди. Өтө адамгерчиликтүү, өтө жакшы, өзүнүн жумушун өтө жакшы билген бир киши. Кийин биз Кыргызстанга чакырдык. Бул жерде 2-3 күн кыдырып кетти. Кийин билдим бул киши дагы еврей экен. Бирок анын еврей экендигин билгенден кийин мен эч кандай мамилем бузулган жок. Эч кандай эч нерсе өзгөргөн жок. Себеби адамгерчиликтүү, жапжакшы эле киши. Ал кишинин эмне күнөөсү бар? Бул согуштарды чоң күчтөр кылып атат. Америка кылып атат, Израиль мамлекети кылып атат. Чоң күчтөр жана ошол мамлекеттерди башкарып алган акчалуу, таасирлүү адамдар кылып атат. Жөнөкөй адамдар аларга таасир кыла албайт. Биз кандай кыла албасак деле алардын деле жарандары андай эле таасир кыла албайт. Митингге чыкса антип уруп согуп басып коюп атат. Аз дагы болсо бул согушка каршы болгон еврейлер бар. Ошон үчүн биз еврейлер ушинтип атат дей албайбыз достор. Ал туура эмес болуп калат. Ушундай достор, кыскача айтканда, силер эмне деп ойлойсуңар? Силердин еврей тааныштары болгондор барбы? Болсо ылдыйга пикир бөлүмүнө жазгыла. Анан пикир жазып атканда этият болгула, себеби азыр билесиңер, бардык адамдар бир видеону көргөндөн кийин ылдыйга түшөт дагы пикир бөлүмүн окуйт. Ким эмне деп жазыптыр. Силердин жазган пикирлериңерди миңдеген адамдар көрүшү мүмкүн. Ошого пикир жазып атканда дагы этияттап жазгыла. Ушундай достор, анда кийинки видеолордо жолукканча.